ошолор проблема болот. Рахмат. Шешенкулович, тура маселени белгиледиңиз. Учурдан пайдаланып мен ол түшкөн акчалар боюнча айтып койсом, уруксат берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө өкмөттө 2 гуманитардык жардамдарды кабыл алуучу акчалай каражат түрүндө иштеп жатат. Биринчиси Саламаттык сактоо министрлигинде бул жана элибизден спонсорлордон анан алдыңкы ишкерлерден жарандарыбыздан түшкөн акча каражаты. Бүгүнкү күндө анын суммасы 125 миллион. 125 миллиондон 38,5 миллион акчаны атайын комиссиянын чечими менен жана март айындагы биздин медициналык кызматкерлердин доплатасына төлөп берүү боюнча чечим кабыл алынып, 38,5 миллион акчасы гана бүгүн каржыланды. Башка акчанын баардыгы ордунда шотто турат. Жеп алды, ичип алды, айтпай атат, көрсөтпөй атат деген маселе туура эмес. Экинчи шот 13,5 миллион акча түштү. Бул Министерство соцразвитиянын шотунда турат. Анын 4,3 миллионун коротту. Бүгүнкү күндө чыгымдарды иштетти. Ал жанагы өзүнүн тизмесинде турган жарандарыбызга жана биздин аярлуу катмарлар бар, биздин коомдогу, республикадагы. Ошолорго жардам берүү иретинде 4,3 миллионун бүгүнкү күндө иштетти. Калган акчасы турат. 2 шот боюнча тең. Калган башка мамлекеттерден келип аткан жардамдардын бардыгы материалдык түрдө, акча каражат түрүндө келген жардамдардын бардыгын мына сайтка жайгаштырып атышат. Health COVID KG деген сайт бар. Ошол жерде бардыгы ачык айкын көрсөтүлүп турат. Кээ бир сайтты жаңы уюштурушту, кемчилик болуп ачылбай атса, бүгүн эртең алып толук кандуу иштеп баштайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө акча каражаты боюнча мамлекетте маселе жок. 125 миллионду жеп койду, ичип койду деген маселе туура эмес. Дагы бир жолу кайталайын. 38,5 миллионун гана врачтардын доплатасына март айына төлөп берүүгө чечим чыгышат иштетилди. Калган акча шотто турат бүгүнкү күндө. Негизден ой максат бар, башка жака сыртка оролуп кетүү маселеси жок. Bundan кийин күндө канча түшкөнү, канча чыгашы болуп атканы, каяка чыгашы болгонун бардыгы ошол сайтта жайгаштырылып турат. Бул массалык маалымат каражаттарынан да көп суроолор келип атат. Бүгүн эртең толук кандуу маалымат болот. Рахмат.